Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Лейлик районунун Арка айылынын тургундары менен жолукту. Бул тууралуу аталган өкүлчүлүктөн билдиришти. Маалыматка караганда жолугушууда ыйгарым укуктуу өкүл жергиликтүүлөрдүн көйгөйлөрүн угуп, суроолоруна жооп берген. Ошондой эле эки тараптуу жолугушуунун жыйынтыгы боюнча да маалымат жеткирилди. Белгилей кетсек, облус башчысы чек ара аймагында окуя катталган аймактарда кырдаалды жөнгө салуу максатында жеринде көзөмөлгө алууда. Бүгүн 13 апрель күнү да Лейлик районунун Жаңы Жер айылында жергиликтүүлөр менен бирге болот деп айтылат маалыматта. Кыргыз-тажик чек арасында жабыркагандардын саны 6-га жетти. 13 апрель саат 18:00 карата Лейлик районундагы дарыгерлердин жалпы практикалык борборуна чек ара чырынан жабыркаган дагы 3 адам кайрылган. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, жалпысынан ооруканага чек ара чырынан жабыркаган 6 киши жеткирилген. Анын ичинен 2 биринчи медициналык жардам алган соң амбулатордук шартта дарыланууга жөнөтүлгөн. Учурда ооруканада 4-өө жатат. Бардык бейтаптар тиешелүү медициналык жардамды алып дарыланууда. Мындан тышкары Лейлектеги медиктер эвакуация болгон элге консультация берип, медициналык жардам көрсөтүшүүдө. Бүгүн 150 адамды көрүштү. Көбү аялдар менен балдар деп айтылат маалыматта. Садыр Жапаров медициналык билим берүүнү реформалоо маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Бүгүн 13 апрелде президент Садыр Жапаров медициналык билим берүү системасын реформалоо боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти. Министрлер кабинетинин бир катар мүчөлөрүнүн жана Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы менен Ош мамлекеттик университетинин ректорлорунун катышуусундагы кеңешмеде аталган жогорку окуу жайлардын медициналык адистерди даярдоо боюнча ишмердүүлүгүн жакшыртууга байланышкан маселелер каралды. Маалыматты уккан соң президент Садыр Жапаров презентациянын алкагында айтылган нерселер кагаздагы кооз сүрөт эмес, чындыкка дал келиши керек экенин белгиледи. Саламаттыкты сактоо, медицина тармактарын өнүктүрүүнүн негизги максаттарына жетүү үчүн болгон адамдык жана илимий потенциалды колдонуу өтө маанилүү. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча талкууларды эске алуу менен төмөнкү документтерге Ош шаардык клиникалык ооруканасынын ишин жакшыртуу боюнча чаралар жөнүндө президенттин жарлыгына, ошондой эле Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына, улуттук онкология жана гематология борбордун жана республикалык диагностикалык борбордун имаратынын өтүшүн караган министрлер кабинетинин тескемесине кол коюлду. Быйыл кадыр түн 27 апрелден 28 апрелге караган түнү белгиленет. Бул туурасында Кыргызстандын муфтияты билдирди. Кадыр түн орозонун 26 күнүнөн 27-сине караган түн өтөт. Белгилей кетсек, быйыл орозо 2 апрелде башталган, ыйык-ай 30 күнгө созулат. Кыргызстанда доллардын курсу түштөн кийин 2 сомго төмөндөдү. Бул туурасында валюта KG сайтында маалымдалат. Бүгүн эртең менен долларды 86,1 сомдон сатып алып, 87,1 сомдон сатып жаткан. Ал эми саат 16:00 карата акча алмаштыруучу жайларда жана банктарда акш валютасын сатып алуу 84 сом, сатуу 85 сомдон болууда. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров буунун Бишкектеги имаратынын алдында жалгыз акция өткөрдү. Ал Тажикстандын Баткенге карата агрессиясына каршы экенин билдирди. Бул маселеге качан чекит коюлат? Эмнеге жөнөкөй жарандар жабыркаш керек? Чек ара маселеси өтө оор бойдон калууда. Бул өтө курч тема деди ал. Асман шаарын курууга келген инвесторлор Ысык көлдө кыдырып жүрөт. Ысык көлгө курула турган Асман долбоорунун инвесторлору учурда аталган аймакты көрүп жүрүшөт. Мындай сүрөттөр соц тармактарга тарады. Бүгүн 13 апрелде Асман долбоорунун жетекчиси Руслан Акматалиев Франциядан атайын инвесторлор келгенин, алар менен чогуу азыр Ысык көлдө жүргөнүн айткан.
Январь айында Асман шарын курууну Тимур Фазиев жетектей турганы кабарланган. 15 февралда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров маалымат жыйын учурунда Тимур Фазиев 1 миллион долларга жакын акчасын сарптап иштеп баштаганын билдирген. Бирок бүгүн 13 апрелде Тимур Фазиевдин ордуна долбоордун автору Руслан Акматалиев жетекчи болуп тайындалганы кабарланган. Азамат Аспеков 2 айга СИЗО 1-ге камалды. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынан президент менен түз байланышым бар деп, тургунга Сары Өзөндөн жер тилке убада кылып, 44 000 долларын алдап алган деп кармалган адамдын башкургоо чарасы каралганын кабарлады. Сот аны тергөө иштери бүткөнгө чейин СИЗО 1-де кармоо чечимин чыгарган. Буга чейин чала тааныш адамга президент менен түз байланышы бар экенин айтып, Сары Өзөн базарынан жер тилке убада кылып, 44 000 долларын алып качып жүргөн деп жаран кармалганы кабарланган. Көп узабай анын абакта жаткан активист Мелис Аспековдун эниси Азамат Аспеков экени белгилүү болгон. Бишкекте Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин 100 жылдыгына арналган жыйын реквием өттү. Иш-чарага шаардыктар, мектеп окуучулары, Ленинград блокадасынан аман калгандар, улуу ата мекендик согуштун ардагерлери, жогорку кеңештин депутаттары жана коргоо министрлигинин өкүлдөрү катышты. Аза күтүү мөөнөтү жарыяланып, ардак кароолдун ротасы 3 жолу асманга мылтык атты. Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиев улуу ата мекендик согуш учурунда Воронеж фронтунун 6-чы армиясынын чабуул коюу операциясын жүргүзүү үчүн төшүн бункердин амбразурасына тосуп, стратегиялык таяныч пунктун басып алууга жардам берген. Жыйын реквиемдин аягында катышуучулар эстеликке гүл коюшту. Белгилей кетсек, Чолпонбай Төлөбердиевдин 100 жылдыгын белгилөө министрлер кабинетинин буйругуна ылайык республикалык маанидеги юбилейлик иш-чаралардын тизмесине киргизилген. Казакстан бийлиги быйыл 7 майда мекенди коргоочулардын күнүнө жана 9 майда жеңиш күнүнө арналган аскердик парадтарды өткөрүүдөн баш тартты. Бул тууралуу коргоо министрлиги билдиргенин «Настоящее время» телеканалы маалымдады. 2022 жылы Казакстан Жумуриятынын куралдуу күчтөрүнүн түптөлгөндүгүнүн 30 жылдыгы жана 1941-1945 жылдардагы экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин урматына аскердик парад уюштуруу пландалган жок деп айтылат билдирүүдө. Маалыматка караганда өлкөдө 50 чакта аскердик патриоттук иш-чара өткөрүлмөкчү. Казак бийлиги 2020 жылы жана былтыр коронавирус пандемиясына байланыштуу түзүлгөн эпидемиологиялык абалдан улам парад өткөргөн эмес. Өткөн жылы ошол кездеги президенттин басма сөз өкүлү Берик Уали жеңиш күнүнө арналган салтанаттар 2022 жылы өтөрүн билдирген.